Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгілдір экранның алдында ыңғайлы отырып бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі сабақта өтө тұрған темабыз өсімдіктер жана жануарлар селекциясы, селекцияның инбридинг жана аутбридинг гетероозис ыкмалары менен таанышабыз. Демек, бүгінгі сабақтың жүрүшүндө біз эмнелерге көбүрөөк токтолушубуз керек. Өсімдіктер менен жануарлардын аргындаштыруу ыкмалары менен таанышабыз. Мындан башка селекциялык ыкмалардын кандай мааниси бар, мына ушуну аныктайбыз. Демек, биз ушул сабактын жүрүшүндө өсүмдүктөр менен жануарлардын аргындаштыруу ыкмаларынын түрлөрү менен таанышат экенбиз дагы. Ал эми ошол ыкмалар менен алынган өсүмдүктөрдүн сортторунун жана жануарлардын породаларынын кандай мааниси бар, мына ушуга кененирээк токтолот экенбиз. Бардыгыңардын эсиңерде болсо керек, биз өткөн сабакта ушул селекция деген эмне жана селекцияга негиз салган окумуштуулар менен таанышып келгенбиз. Мына ушул селекцияны биз тандоо деп караганбыз, же ылгоо деп. Мына ушул селекциянын жолу менен алынган жануарлардын жаңы породалары, өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору пайда боло тургандыгын, аны адамдар өзүнүн жашоо тиричилиги үчүн өзүнө керектүү гана жануарлар менен өсүмдүктөрдү аргындаштыруунун негизинде алына тургандыгы боюнча түшүнүп алганбыз. Селекция жолу менен ар кандай ыкмаларды колдонот экенбиз дагы. Мына ошол колдонгон ыкманын жардамы менен биз өсүмдүктөрдүн породаларын жана сортторун алып алат экенбиз. Мисалы үчүн, бул эң биринчи селекциянын негизги ыкмасы тандоо. Демек, биз тандоону эки топко бөлүп караганбыз да. Жасалма тандоо бул адамдардын аракети менен ишке ашырылат. Ал эми табигый тандоо болсо, бул жаратылыштын курчап турган экологиялык системасына карата жашоо үчүн күрөштүн негизинде бул табигый тандоо келип чыгат дегенбиз. Андан кийинки селекциянын экинчи ыкмасы бул бүгүн токтолобуз, албетте бул аргындаштыруу аркылуу ишке ашырылат экен. Селекциянын ыкмаларынын дагы бир ыкмасы бул клеткалык же гендик инженерия ыкмасы. Мына ушул селекция жолу менен алынган жануарлардын бири-бирине куюп койгондой окшоштук көрүнбөйт дедик. Же болбосо мына ушул аргындаштыруу алынган особторду биз популяция деп карасак да болот дегенбиз. Мына ошол особторду мисалы үчүн бир породага кирген уйларды карасак, сөзсүз түрдө аларда кандайдыр бир белгилери боюнча айырмаланып турат экен. Мисалы үчүн, бул жерде эки уйду алып карасак, бул сыртынан караганда эч кандай өзгөрүүсү жоктой эле көрүнүп турат, бирок бирөөнүн мүйүсү кыска, ал эми бирөөнүн мүйүсү узун болуп атат. Ошондой эле буттарынын түзүлүштөрүндө бирөөсүндөгү ак тактын абдан көптүгү, экинчисинде ал күрөң эле түскө боелуп турушу. Же болбосо бир короо койдо 100 кой болсо, ошол 100 койду 100 осоп деп алсак, булар сөзсүз түрдө кандайдыр бир белгилери боюнча бири-биринен айырмаланып турат экен. Мисалы үчүн, бул жерде койдун кашка белгиси жана тумшугундагы бустун болушу, ал эми экинчи койдун болсо мойнундагы күрөң, кара күрөң тактын болушу, же бул койдун тумшугу аппак түстө болушу, же бул койдогу эч кандай кашка же болбосо тумшугунун ак түзүнүн жоктугу. Демек, бул популяция жолу менен же болбосо тандоонун жолу менен алынган селекциялык породаларда сөзсүз түрдө кандайдыр бир белгилери боюнча алар бири-биринен эмне болуп турат экен, айырмаланып турат экен. Мына ушундай эле белгилер албетте өсүмдүктөрдө да кездешет. Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун алган кезде аларды дагы салыштырып карап көрсөк, аларда быдырлуулуктары боюнча, формалары боюнча, чоңдугу, кичинекейлиги боюнча сөзсүз түрдө алар кандайдыр бир белгилер боюнча айырмаланып турат экен. Бирок бул негизги селекциялык жол менен бул өсүмдүктөр менен жануарлардын жаңы сортторун жана породаларын алууда адам өзүнө керектүү жана мол түшүм берүүчү, сапаттуулугу абдан жогору болгон гана өсүмдүктөр менен жануарлардын сортторун жана породаларын алышат. Мына ошо породаларды алуу ыкмалары төмөндөгүдөй ыкмалардын жардамы менен алынат экен. Же болбосо бул селекциялык аргындаштыруу ыкмада мен жаңы эле айттым, бул инбридингдик ыкма, экинчи аутбридингдик ыкма, ошондой эле гетероозис ыкмасы. Инбридингдик ыкма деген бул эмне деген ыкманы түшүндүрөт. Бул ыкма бир энеден туулган малдарды аргындаштыруу. Мисалы үчүн, жаныбарды алып карай турган болсок, бир энеден гана туулган малды бири-бири менен аргындаштыруу, алардан
төрөлгөн балдарын кайра аргындаштырууда бул эмбриондук ыкманын жолу менен сапаттуу жаныбарлардын породасын ала алат экенбиз. Мисалы үчүн бул жерде абдан күлүк ала турган болсок, мына ошо күлүк атты алууда бул бир атадан жана бир энеден туулган эркек жана ургаачы малды бири-бири менен кайра аргындаштырып, бул жерде дагы ошол эле белгини бере турган жаңы тукумду алабыз, же болбосо жаңы породаны алабыз. Мына ушул порода башка жаныбарлар менен аргындашып кетпеш үчүн кайра эле ушул экинчи муундагы пайда болгон породаны дагы өзүнүн пайда болгон балдары менен кыздарын аргындаштыруу менен кайра эле ушул породаны бере турган дагы жаныбарды алабыз. Башкача айтканда, эмбриондук аргындаштыруу бул бир эне бир атадан таралган малдарды кайра-кайра аргындаштырууда гомозиготалуу породаны алуу. Башка айтканда, бирдей гана белгини бере турган. Канчалык биз ушул бир энеден бир атадан тараган жаныбарларды кайра-кайра өзү менен гана аргындаштырууда мунун түпкү тегиндеги гетерозиготалык белгилерди жок кылабыз дагы, жаңы пайда болгон ошол өзүбүзгө керектүү болгон, мисалы үчүн мен күлүк ат дедим, ошол күлүк атты алыш үчүн алардын тукумдарын башка урууга эч аралаштырбай, ушул гана өзүнөн гана тараган балдары менен аргындаштырып жүрүп отурсак, алардын мурунку гетерозиготалык белгилери жоголот экен дагы, гомозиготалуу же болсо бирдей сапаттуу жаныбар келип чыгат экен. Ал эми экинчи ыкма силер көрүп тургандай бул аутобриндтик ыкма. Бул тууган эместерди аргындаштыруу. Ал эми гетероозистик ыкма болсо, бул жакын жаныбарларды аргындаштыруу. Буларга да токтолуп көрөлү. Мисалы үчүн, аутобриндтик ыкмалардан мурун эмбриондук ыкмада бир энеден туулган жаныбарларды аргындаштыруу дедик. Демек, аттан башка дагы, мисалы үчүн, буга тоокторду алып карасак болот. Тоокторду аргындаштырган кезде албетте биз эт түүлүгүн же болбосо жумуртка көп бере турган тоокторго карап туруп аргындаштырсак, мисалы үчүн, эт түүлүгү жогору болгон тоок менен корозду аргындаштырсак, башка тоокко аралашпаш үчүн ушул бир гана энеден тараган жумурткаларды кайра-кайра өзүнө гана аргындаштырып жүрүп отурсак, мына өзүнөн пайда болгон короздукко кайра эле өзүнүн балдарын аргындаштырып отурсак, ошол эт берүүчү породадагы гана тооктор келип чыгат. Демек, бул эмбриондук ыкмада бул гомозиготалуу бирдей гана породаны бере турган жаныбарларды алууда мунун абдан чоң мааниси бар экен. Ал бир нече муунга чейин, 2 жыл, 3 жыл, кээ биринки 5 жыл, кээ биринки 10 жылга чейин узарышы мүмкүн экен. Ошондо гана баштапкы булардын гетерозиготалык белгилери жоголуп, гомозиготалык бирдей белгини бере турган гана жаңы породадагы жаныбарлар пайда болот экен. Демек, эмбриондук ыкма менен бул өтө сапаты жогору жана көп түшүм берүүчү жана эң жакшы белгилерди гана бере турган жаныбарларды алсак, ошондо эмбриондук ыкма менен аргындаштыруу жүрөт экен. Мындан башка дагы силер көрүп тургандай бул аутобриндтик ыкма бар дедик. Тууган эмес породаларды аргындаштыруу. Демек, аутобриндтик ыкма бул тууган эмес породаларды аргындаштыруу. Булардын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Мисалы үчүн, түрлөрдүн ортосундагы аргындаштыруу. Эки башка түргө кирген жаныбарларды аргындаштыруудан жаңы породаны алсак болот. Бул жерде, мисалы үчүн, боз түстөгү Сибир норкасы менен ак түстөгү Түндүк Муз океанында жашоочу норка экөөнү аргындаштырганда, силер көрүп тургандай, жаңы түстөгү берүүчү боз ала норка пайда болду. Демек, бул түрлөрдүн ортосундагы аргындаштыруу ыкмасы менен дагы бул жаныбарлардын жаңы породаларын алсак болот экен. Мисалы үчүн, биринчи түрлөрдүн ортосунда аргындаштыруу жүрөт дебедикпи, аутобриндтик ыкма менен. Ошондой эле уруулардын ортосунда дагы аргындаштыруу жүрөт экен. Мисалы үчүн, уруулардын ортосунда болгондо бул баардыгы тең эле үй тооктору, бирок үй тоокторунун ичинен силер көрүп тургандай бройлер ак тоогу, эт берүүчү тоок менен
жумуртка берүүчү Москва тоогун экөөнү аргындаштырсак, эт да бере турган жана жумуртка да бере турган ортодогу жаңы породадагы не келип чыгат экен? Тоок келип чыгат экен. Демек, аутобридингтик ыкма дагы бул эки башка түрдөгү же эки башка урууга кирген жаныбарларды аргындаштыруу аркылуу аутобридтик ыкманын жардамы менен жаныбарлардын жаңы породаларын алат экенбиз. Мындан башка дагы ушул аутобридтик ыкманын аргындаштыруу бул өсүмдүктөрдө дагы колдонсок. Мисалы үчүн, апельсин менен лимонду аргындаштырганда ортосунан грейпфрут деген жаңы өсүмдүк келип чыкты. Цитрус өсүмдүгүнүн келип чыгышы дагы бул аутобридтик ыкманын жардамы менен алынган экен. Мындан башка дагы ушул аутобридинг ыкмасы менен өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жаңы породаларын алуу боюнча токтолдук. Мына ушул боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп жооп берип көргөнгө аракет кылып көргүлө. Бул жерде мисалы үчүн төмөндөгү өсүмдүктөрдүн кайсынысы аутобридтик жол менен алынган деп ойлойсуңар? Биринчи алма, алмурут, шабдалы жана алча. Кайсыл өсүмдүк аутобридтик жол менен алынган деп ойлойсуңар? Алма, алмурут, шабдалы, алча. Бул албетте түпкү тектерин сөзсүз түрдө эсиңерге салышыңар керек. Бул боюнча бардыңар ойлонуп атат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Демек, бул өсүмдүктөрдө алма, алмурут жана шабдалы, алча болчу. Демек, бул жерде туура жооп берүүчү жооп бул жерде шабдалы экен. Бул шабдалы негизинен бул кара өрүк менен миндалдын ортосунда, кара өрүк жана миндалдын ортосунда аргындаштыруу аркылуу азыркы шабдалы келип чыккан экен. Демек, бул аутобридингтик ыкма менен бул түрлөрдүн ортосунда же уруулардын ортосундагы аргындашуудан келип чыгат экен. Ал эми эмбидриндтик ыкма болсо, бул бир гана эне атадан тараган, ошо бир энеден гана тараган жаныбарларды же өсүмдүктөрдү кайра-кайра аргындаштырып, анын сапаттуулугун жогорулатуу болуп эсептелет экен. Жогорку сапаттуу, өзүбүз каалагандай жаңы породаны же жаңы сортту алып ала алат экенбиз. Мындан башка дагы биз айтканбыз, бул гетероозис ыкмасы. Гетероозис ыкмасы бул тукуму жакын жаныбарларды аргындаштыруу. Гетероозис деген биз билебиз, гетерозиготалуу тирүү организмдер же болбосо гетерозиготалык жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү аргындаштыруудан мына ушул гетероозис ыкмасы аркылуу ишке ашырылат экен. Гетеро деген сөз бул ар кандай белгилерди кармап жүргөн дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, бул жерде булардын түпкү тектери гана бир болуп, бирок булардын уруулары, тукумдары башка болгон. Мисалы үчүн, бул жерде аркар менен мероноз кой экөөнү аргындаштырганда, аркар мероноз деген жаңы породадагы жаныбар келип чыккан. Мындан башка дагы ушул эле гетероозис ыкмасы менен тукуму жакын өсүмдүктөрдү дагы аргындаштырсак болот. Бул тукуму жакын өсүмдүктөргө, мисалы үчүн гетерозиготалык өсүмдүктөр ар кандай белгилерди алып жүргөн түйүлдүктөрдү аргындаштыруу аркылуу. Буга мисалы үчүн Бера роял деген алмурут менен Жапайы усирия алмурутун экөөнү аргындаштырсак, кышкы Бера деген бүгүнкү күндөгү өтө сапаттуу, кышка дагы чыдамдуу болгон жаңы сорттогу алмуруттун алынышы бул ушул гетероозис ыкмасынын жардамы менен гетерозиготалык аргындаштырууда ар кандай белгилердин жыйындысынан пайда болгон жаңы сорт болуп эсептелет экен. Мына ушул эле гетероозистик ыкманын жардамы менен бул өсүмдүктөрдө булардын хромосомаларынын саны дагы көбөйө баштайт экен. Мына ушул хромосомалык санынын көбөйүшүн биз полиплоидия деп коет экенбиз. Полиплоидия менен мадани өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү жогору боло баштайт. Албетте, полиплоидия деген бул хромосомасынын санынын көбөйүшү. Мисалы үчүн, мадани өсүмдүктөрдүн көпчүлүктөрү полиплоидиялык жол менен алынат. Бул эки диплоидтик астрага караганда 6 же болбосо гексаплоидиялык астранын мунун көрктүүлүгү, гүлүнүн чоңдугу, сапаттуулугу абдан жогору болгон. Ошондой эле кээ бир өсүмдүктөрдө, мисалы үчүн, бул жерде картошканын диплоидтик хромосоманы кармап жүргөн картошкага караганда тетраплоидтик хромосомасы көп болгон картошканын
түшүмдүүлүгү жана сапаты абдан жогору экендигин баалашкан. Мындан башка дагы диплоидтик жүгөрүнүн сапатына караганда тетраплоидтик же болбосо хромосомасы 4 эсе көп болгон жүгөрүнүн сапаттуулугу абдан жогору экен. Демек бул өсүмдүктөрдө хромосомаларынын санынын көбөйүшү менен алардын сапаттуулугу дагы жогорула баштайт экен. Мына ушул өсүмдүктөрдүн хромосомасынын санынын көбөйүшү бул албетте гетерозистик ыкманын жардамы менен алынат, же болбосо гетерозиготалуу өсүмдүктөрдүн пайда болушуна жол берет экен. Мына ушул эле ыкма боюнча, мисалы үчүн көптөгөн бүгүнкү күндө өсүмдүктөрдүн, маданий өсүмдүктөрдүн 3/1 бөлүгү ушул полуплоида жолу менен алынган маданий өсүмдүктөр болуп саналат экен дагы, алардын түшүмдүүлүктөрү абдан жогору болот экен. Буларды албетте башында буларды жапайы өскөн өсүмдүктөрдөн алышкан. Жапайы өсүмдүктөрдүн хромосомаларынын саны диплоидтик болсо, аларды аргындаштыруу аркылуу сапаттуулугун жогорулатуудан полуплоида болуп, алардын хромосомаларынын саны өзгөрө баштайт экен. Мына ошо хромосомаларынын санынын өзгөрүшү үчүн буларды аргындаштырууда кандайдыр бир линия же болбосо сызык аркылуу биринин артынан бири баскычтуу гана аргындаштыруу аркылуу ишке ашырылат экен. Мына ушул линиялык аргындаштырууда, мисалы үчүн бул жерде практика жүзүндө ушул өсүмдүктөрдү чаңдаштырууда линия түзүлөт экен. Бул линияга мисалы үчүн мен жүгөрүнү алып карайлы. Биринчи А формасындагы жүгөрү менен Б формасындагы жүгөрүнү аргындаштырган. Булар жүгөрүлөрдүн сорттору ар башка болгон, бирок булардын ушул түшүмдүүлүгү жана алардын ошол курчап турган экологияга ыңгайланышы боюнча экөөнү аргындаштырганда дагы ортосунан А, Б формадагы жаңы жүгөрү келип чыккан. Мына ушул А, Б формасындагы жүгөрүнү алгандан кийин мунун сапаттуулугу жоголуп кетпеш үчүн буларды бир нече жолу жана башындагы биз өткөн эмбидриттик ыкма менен кайра буларды аргындаштырып же болбосо чаңдаштырып, булардан эң жогорку сапаттуу А, Б формасындагы бул жүгөрүнү алып алат. Андан кийин дагы ушул эле жүгөрүнүн сапаттуулугун жогорулатыш үчүн С формасындагы же болбосо С сапаттуу жана Д сапаттуу жүгөрү экөөнү аргындаштырат же болбосо чаңдаштырат. Мына ошол чаңдаштыруунун негизинде С, Д формасындагы дагы жаңы формадагы же болбосо жаңы белгини бере турган жүгөрү алынат. Мына ошол экөөнүн тең сапаттуулугу абдан жакшы болду, бирок мындан да сапаттуу жүгөрүнү алыш үчүн А, Б формасындагы жүгөрү менен С, Д формасындагы жүгөрү экөөнү чаңдаштыруу аркылуу ортодон жаңы А, Б, С, Д формаларды кармап жүргөн, мына А белгисин, Б белгисин, С жана Д белгисин кармап жүргөн жаңы жүгөрү бул абдан сапаттуу, түшүмдүүлүгү да абдан жогору, дандарынын формасы абдан чоң болгон жүгөрүнү алган. Мына ушул линияны биз чаңдашуу линиясы деп коет экенбиз. Чаңдашуу линиясы бир эле өсүмдүктөрдө эмес, чаңдашуу линиясы жаныбарларда да болот. Мисалы үчүн жаныбарларда буга мисалга тоокто алып карай турган болсок, бул биринчи эт бере турган тоокту же болбосо бройлер тоогун биринчи алып алышыбыз керек. Мына ошол бройлер тоогун алыш үчүн Б формадагы жана А формадагы эттүү тоокторду кайра эмбидриттик ыкманын жардамы менен аларды аргындаштырып бир нече жолу мурунку гетерозиготалык белгилери жок болуп, жаңы гомозиготалуу бир гана этти гана бере турган тооктордун сапаттуулугу чыкканга чейин аргындаштырып жүрүп отурабыз. Ошол эле убакта жумуртка бере турган тоокторду дагы алсак болот. Эмбидриттик ыкманын жардамы менен бир энеден туулган жана бир атадан туулган тоокторду аргындаштыруу аркылуу жумуртка бере турган С, Д формадагы тоокторду дагы эмбидриттик ыкма менен аргындаштырып жүрүп отурабыз дагы. Эми бизге ушул этти да бере турган жана жумуртканы да бере турган тоокторду аргындаштырыш үчүн А, Б формасындагы тоокторду С, Д формасындагы тоокторго аргындаштырган кезде гана линиялык ыкманын жардамы менен А, Б, С, Д белгилерин кармап жүргөн жаңы порода келип чыгат. Мына ушуну биз бул аргындаштыруунун же болбосо чаңдаштыруунун линиясы деп коет экенбиз.
Мына балдар, биз бүгүн силер менен ушул селекциялык тандоонун жардамы менен өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жаңы сортторун жана породалардын алуунун ыкмалары менен тааныштык. Мына ошол ыкмалардын адамдын жашоосу үчүн кандай мааниси бар, мына ушул боюнча тааныштык. Албетте бул боюнча силер өзүңөр дагы өз алдыңарча изденип карап чыгат болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.